Коронавирус жөнүндө ден соолуктуу маалыматтын 5 белгиси. Билдирүү тастыкталган булак тарабынан ырасталган болушу керек. Автордун расмий булактарга шилтеме берүүсү зарыл. Мисалы, Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмуна, Саламаттыкты сактоо министрлигине, же болбосо жергиликтүү администрацияларга. Мынакей, эми эң жакшы. Шилтеме аркылуу маалыматты текшерүүгө болот. Билдирүүдө баалоо жана эмоция болбошу керек. Үрөө учурган окуялар, ойлонбой чыгарылган чечим. Мындай сөздөр окурмандарга автордун эмоцияларын таңуулайт. Урматтуу мекендаштар, бүгүнкү 7 майга карата статистикалык маалыматка токтоло кетели. Бир сутка ичинде Кабар эмоцияны эмес, маалыматты билдирүүсү зарыл. Толук статистика келтирилиши керек. Коронавирус боюнча толук статистика төмөндөгүдөй болот. Жугузуп алгандардын саны, көз жумгандардын саны, айыккандардын саны жана вирустун географиясы. Албетте, маалыматтын булагын сөзсүз түрдө текшерүү зарыл. Дарыгерлердин сунуштары. Дарыгерлер бир добуштуу ырасташат, эксперттер кеңеш беришет, вирусологдор сунушташат. Бирок бул адамдар кимдер? Коронавирустан коргонуу боюнча сунуштарды аты жана кызмат орду көрсөтүлгөн атайын адистер бериши керек. Жаңылыктын актуалдуулугу. Жаңылык жогоруда айтылган белгилердин бардыгын камтыган, бирок ошол эле учурда актуалдуулугун жоготкон болушу мүмкүн. Сөзсүз түрдө жаңылыктын эски эместигин текшериңиз. Жарыяланган убактысын сайттан жана социалдык тармактардагы баракчалардан карап көрүңүз.